Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ошто 2 көп балалуу үй-бүлөгө жаңы батирлер тапшырылды. 4 апрелде Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев турак жайга муктаж болгон көп балалуу 2 үй-бүлөгө жаңы батирлердин ачкычын тапшырды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жаңы батирлер Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгынын тургуну 7 балалуу Шерзот Умарбаевдин үй-бүлөсүнө 2 уул жана 5 кыз жана Курманжан Датка муниципалдык аймактык башкармалыгынын тургуну 7 балалуу Гүлнара Алип кызына 4 уул 3 кыздын энесине демөөрчүлөр тарабынан тапшырылды. Аталган батирлер Капитал Строй Инвест жана Сулайман Групп курулуш компаниялары тарабынан жардам иретинде берилди. Жеке батирге болгон үй-бүлөлөр мэрдин колдоосу жана жардам үчүн ыраазычылыктарын билдиришкен. Денис Петрашов Америкада өткөн эл аралык мелдеште алтын медалга ээ болду. Кыргыз Республикасынын сууда сүзүү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Американын Калифорния штатынын Сакраменто шаарында өткөн Tier Pro Swim Series алтын медалга ээ болду. Спортчу 100 метр брас стилинде сүзүп 1 мүнөт 0,42 секунд натыйжасы менен эл аралык мелдештин жеңүүчүсү аталды. Аталган эл аралык мелдеште Америкада өтө турган дүйнө чемпионатына катыша турган спортчулар белгилүү болду. Урматтуу Россиядагы Москвадагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС бардык Россиянын аймагы боюнча жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленый карта Сахаровадан Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биз менен байланыш +7 997 388 36 32 WhatsApp +996 556 80 90 52 аталган номерлерди сактап алып, биздин кызматты колдонуңуздар. Ылдам жана бат. Жаман окуя. Баткенде 2 жоокер уруша кетип, бири экинчисин акыретке атып салды. Атайын багыттагы Элбис аскердик бөлүгүндө бир жоокер экинчисин атып, оор жарадар кылган редакциянын маалымат булактары билдиришти. Ага ылайык келишим боюнча иштеген 2 кызматкер кечээ күзөттө туруп уруша кетишкен. Буга бири экинчисине карзын кайтарбай жүргөндүгү себеп болгон. Ок аскер кызматкердин акырегине тийип, ооруканага жеткирип, операция жасалган. Коргоо министрлиги азырынча окуя тууралуу комментарий бере элек. Кумтөр Голд Компани геологторду майрам менен куттуктайт. Кумтөр Голд Компани ишкананын геологторунун кесиптик майрамы Кыргыз Республикасынын геологунун күнү менен куттуктайт. Урматтуу кесиптештер, Кумтөр Голд Компани ЖАК жетекчилиги ишкананын геологторунун кесиптик майрамы Кыргыз Республикасынын геологторунун күнү менен куттуктайт. Геолог болуу бул жөн гана кесип тандоо эмес, геолог болуу бул табияттан берилген зор талант. Бул билдирүү толугу менен өз жашоосун геология менен байланыштырган адамдардын мүнөзүн жана жашоо принциптерин чагылдырат. Кумтөр, макмал, тоголок, солтон сары, алтын жылга жана ушул сыяктуу алтын кендери геологтордун жардамы менен табылганы жашыруун эмес. Учурда геологтор тарабынан ачылган кендердин көпчүлүгү, анын ичинде алтын кендери активдүү иштетилип, Кыргыз Республикасынын экономикасына олуттуу салым кошууда. Геологтор жумуш убактысынын бир топ бөлүгүн талаада өткөрүп, Менделеев таблицада болгон алтын, күмүш же башка элементтердин жаңы кендерин ачуу үмүтү менен улуу тоолорду жана өрөөндөрдү изилдеп келишет. Бул өз кесибин сүйгөн күчтүү эр жүрөк адамдардын гана колунан келе турган татаал жана кооптуу жумуш. Биз баарыбыз сиздерди баалайбыз жана сыйлайбыз. Бул майрам күнү сиздерге чын ден соолук, бакубатчылык, бакыт таалай жана кесиптик чөйрөдө жаңы ачылыштарды каалайбыз деп айтылат маалыматта. Кумтөр Голд Компани 3000ден ашын адамды жумуш орду менен камсыздоодо. Компаниянын штаттык кызматкерлеринин 99% Кыргызстандын жарандары жана компаниянын персоналындагы кыргызстандыктардын үлүшү дайыма өсүүдө. Бул компанияда иштеген чет элдик артисттерди ыраттуу түрдө жергиликтүү кадрлар менен алмаштыруунун эсебинен жүрүүдө. Президент никап жана паранжа тууралуу пикирин билдирди. Кыргызстанда жүзүн толук жапкан кийим кийүүгө тыюу салуу боюнча Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши тарабынан чечим кабыл алынган. Кабар агенттиги бул боюнча президент Садыр Жапаровдун пикирин уккан.
Саламатсызбы, коомчулукта кызуу талкууга жем таштаган бир маселе боюнча сизден комментарий алсак. Бул Жалал Абад облусунда милиция кызматкерлеринин хиджаб жана айымдарды токтотуп эскертүү берип жаткан видеосун талкууга түшүүсү. Анда никап жана паранжа менен жүргөндөргө айып пул салуу каралганын айтып жатканын көрүүгө болот. Негизи эле бул маселеде жарандардын дагы, укук коргоо орган кызматкерлеринин дагы аракеттери кандай болушу керек? Саламатчылык, жакында дин тармагын иретке салган мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамда дин тутунгандар боюнча баардык укук муфтият менен алымдар кеңешине берилди. Бийлик дин тармагына кийлигише албайт, кийлигишпейбиз дагы. Ошондуктан муфтият кандай фатва чыгарса, ал фатва бүткүл өлкө боюнча аткарылышы керек. Муфтият жөндөн жөн эле оюна келген фатваны чыгара бербейт. Дин боюнча илимге, Куранга, хадистерге таянат. Ал эми сиздин хиджаб, никап, паранжа боюнча сурооңузга төмөндөгүдөй комментарий берейин. Хиджаб деген сөз биздин тилде жоолук деген эле сөз, арабча хиджаб деп аталат. Биз жоолук деп эле атайлычы, хиджаб десе эле чоочугандар бар. Жоолук бул атам замандан бери эле биздин энелерибиз, эже карындаштарыбыз салынып келген баш кийим. Буга эч ким каршы эмес. Жоолукту ким кандай салынат, ал өзүнүн иши. Оронуп алабы, чулганып алабы, жүзү ачык болсо болду. Ал эми никап деген көзү гана ачык болгон баш кийим, паранжа дегенди өзүңөр жакшы билесиңер. Жүзүн толук жаап жүргөн баш кийим. Экөө тең бизге муфтият тарабынан тыюу салынган. Ошол үчүн муфтияттын фатвасын биздин жарандар милдеттүү түрдө аткарышы керек. Биздин илгертен берки салтыбызда деле энелерибиз, эже карындаштарыбыз эч качан паранжа кийген эмес. Ошондуктан жөн эле экилене бериштин кереги жок. Ал эми күч органдарына айтаарын бөрк ал десе баш алмай саясат болбошу керек. Жүзү ачык, бирок жоолукчан жүргөндөргө таптакыр жолобогула. Мейли жоолукту оронуп салынабы же апалар салынгандай ээктен байлап салынабы, ар кимдин өз иши. Илгери деле ар ким ар кандай салынчу, бул ар кимдин өз укугу, болгону жүзү ачык болсо болду. Ал эми жанагыдай жүзүн такыр эле таанылгыс кылып бекитип жаап алган никап менен паранжа дегенге каршы туралы. Бул коомдук коопсуздукту сактоо үчүн маанилүү маселе. Бул бийликтин саясаты эмес, бул муфтияттын Кыргызстан мусулмандарына чийип берген эрежеси, мыйзамы. Биз ошол мыйзамдын аткарылышына бийлик кайдыгер карап отура бербей жардам беришибиз керек. Негизи эле кайсы гана маселе болбосун муфтияттын чыгарган фатвасынын аткарылышын камсыз кылганга жардам беришибиз керек деп маек куруп берген президент Садыр Жапаров. Бийликти мактоо жагынан Феликс Кулов менен Али Горозов жарыша баштады. Улуу муундагы саясий элитадан буга чейин Феликс Кулов бийликтин колдоочусуна айланып, мактай жактай пост жазып, сүрөп кошомат кылса, бери жактан биз уялып кетчүбүз. Нарктуу жакшы карсы болмок экен деп бир эсе жылмаясың. Кызыгы 80ге таяп калган Феликс Кулов эми оңолбок беле. Пахтасын жумшактап кое берсин. Ошентип темир генералдын Кааргандагы фокустарына таң калып жүрсөк, жакында Али Горозбаев аттуу КГБшник бийлик төбөлдөрүнө арзуусун аябай айга күнгө теңегендей ашыгыптыр. Бул киши деле 70тен ашып 80ге кадам салган абушка. Анне үйдө тынчат алышпай чыга калышып, коомго акыркы окторун атышкандай элес калтырса, эртеңки күндү ойлоп ыңгайсыз абалда калат экенсиң. Келечегибиз кантет? Негизи аттуу баштуу аксакалдарыбыз интеллигенция бийликке сунушун, реалдуусын пикирин билдирип турса, өнүгүүгө жол чабабыз. Тескерисинче кошомат кылгандар мактай беришип, жардан ары учурушат эмеспи? Артка кылчайып көргүлө, тарых далайын тастыктап берет. Албетте ой жүгүткөн адамдарга деп жазган Арбакейжи сайты. Депутат Сурабалдиева саясаттагы бир дагы аялдын жолу оңой болгон эмес. 4 апрелде Жогорку Кеңеште доорду өзгөрткөн аял лидерлиги аттуу улуттук диалог болуп өткөн. Анда депутат Элвира Сурабалдиева сөз алып сүйлөдү. Биз гендердик теңчилик жөнүндө гана айтпастан чыныгы чечимдерди талап кылган курч жана системалуу маселелерди көтөрүп жатабыз. Аялдардын билим алуусу жана өнүгүүсү бул жөн гана укук эмес, бул өлкөнүн келечегине болгон чоң инвестициябыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде бир дагы аял аким, мэр, губернатор же президенттин ыйгар муктуу өкүлү кызматына ээлебейт. Аялдарга чечим кабыл алууга жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү бул формалдуулук эмес, бул адилеттүүлүк, бул өнүгүү, бул прогрессивдүү келечекке болгон биздин инвестиция, деди Элвира Сурабалдиева. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Ушу YouTube каналдардын баардыгы Алла ыраазы болсун, рахмат. Сиздерге да рахмат чоң. Ушунчалык кызым жакшы болуп калды. Кыргыз эли, сиздердин жардамыңыздар менен мына кызым ушунчалык жакшы болуп калды. Чет өлкөгө апарып, кызымдын бир жагын операция кылдырып келип алдым сиздердин жардамыңыздар менен. Азыр эми ушул бир жагы
Tamağının bir jağı da kaldı. Onu da dağına operasiya kılışımız gerek. Şu sizlerin jardamыңыздар менен kızım şunçalık жақсы болып kaldı. Bir жагда çandırını aldırıp salsam менен өзүбүзгө окшоп сүйлөп дем алыштары да жақсы болып калат. Şu kızdı karayımın deyip bana hazır şunun bir ile jağı kalındı, bir jağı kaldı. Şu bir jağını alsam, Kuda kalası aldırıp işlesek kızım süyleyip. Özümde şu kızın arkasından orukcam olup kaldım. Sakar orup, başım orup, özümde kıynalı otamın. Eğer kolum kısırdan gelse dağı da şu kızıma jardan beriңiздер. Şu dağın bir jol operasiya kıldırıp alsak boldu. $28.000 gerek, kalanı jıyılıp büttü. Em bankım Macit Kızanlarkan dep çıgat. 0708 12 94 94. Sberbankыбыз singlimnin adı da çıgat. Gülnazik Şı dep çıgat. Oylonboy şu kızıma jardan bereriңiздер. Бар өзүбүзгө келип түшөт. Манас аэропортуна бараткан жолдо 49 дарак мыйзамсыз кыйылган. Манас эл аралык аэропортуна бараткан жолдо 49 дарак мыйзамсыз кыйылган аныкталды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Бишкек Жашыл курулуш ишканасы жана жаратылыш ресурстары министрлигинин кызматкерлеринен турган комиссия түзүлүп, 49 дарак кара жыгач менен мажурим тал мыйзамсыз кыйылганын аныкташкан. Мэрия дарактарды кыйгандар алдын ала эч ким менен макулдашпаганын кошумчалады. Ар бир дарактын диаметри ченелип, экологдор тарабынан айып пулдун суммасы чыгарылат деп жазылган маалыматта. Ош шаарындагы жолдорду кеңейтүү үчүн алынган жерлердин орду толтурулары айтылды. Ош шаарында жол кеңейтүүдө буздурулган курулуш мыйзамдуу болсо ордуна кенемте катары жер берилет. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын мэринин орун басары Замир Юсупов тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилери менен отурум өткөргөн. Анда бошотулган жерлердин ордуна кенемте катары жер берүү маселеси каралган. Мэрияга 39 коммерциялык жана 59 турак жайдын ээлеринен арыз түшкөн. Аларга комиссиянын чечими менен макулдук берилди. Жолдун долбоору толук аягына чыгып, кызыл сызыктар аныкталган соң белгиленген тартипте жерлерди баалоо менен башка жактан жер берүү боюнча жумуштар жүргүзүлөт. Жарандардан келип түшкөн арыздар комиссия тарабынан өз учурунда каралат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, быйыл Ош шаарында 11 көчөнүн тротуары жашыл аймактары менен кошо капиталдык оңдоодон өтөт. Ал үчүн республикалык бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом бөлүнөт. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстан буунун маанилүү позицияларына шайланды. Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун экономикалык жана социалдык кеңешинин көмөкчү органдарына мүчө болуп шайланды. Бул туурасында Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Бул аталган уюмдун коопсуздук кеңешинен кийинки экинчи негизги органы болуп эсептелет. Кыргызстан төмөнкү органдарга мүчө болду. Баңгизат каражаттары боюнча комиссия 2026-2029 жылдар. Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фондунун, ЮНИСЕФтин аткаруу кеңеши 2026-2028 жылдар. Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулукту эл аралык стандарттар боюнча өкмөттөр аралык эксперттик жумуш тобу Айсар 2025-2027 жылдар. Бул шайлоонун жыйынтыктары Кыргызстандын эл аралык аренадагы позицияларын бекемдөөдө маанилүү кадам болуп саналат. Кыргызстандын шайланышы өлкөнүн туруктуу өнүгүү жаатындагы глобалдык аракеттерге кошкон салымынын дүйнөлүк коомчулук тарабынан таанылганын тастыктайт деп түшүндүрүштү министрликтен. Бул мүчөлүк Кыргызстанга эл аралык баңгизаттарга каршы күрөшүү саясатын түзүүгө, активдүү катышууга, балдардын укуктарын коргоо программаларына таасир этүүгө жана эсеп жүргүзүү жаатында алдыңкы тажрыйбаларды алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Бул инвестицияларды тартуу жана башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн маанилүү. Транспорт департаменти Бишкекке майда 50, күзүндө 68 электробус алып келинет. Кыргызстанга дагы 118 электробус алып келинет. Анын 50-син май айына, 68-ин күз айларына күтүп жатабыз. Бул тууралуу Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров кабар агенттигине берген маегинде билдирген. Бизге Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында $50,650,000 бөлүнүп берилген. Аталган долбоордо негизги 4 компонент бар. Анын биринчи компоненти электробустар. Булар Кытайдын Анкай автомобиль компаниясы менен түзүлгөн келишимдин алкагында алып келинүүдө. Экөө келди, дагы 118 электробустун 50-сү май айынын аягында, ал эми күз айында калган 68 келет. Жалпысынан 120 электробус. Жакында эле келген 2 электробус айдоочуларды окутууга жана даярдоого, ошондой эле жаңы транспорттук технологияларды
көрсөтүүгө арналган деген ал.